Assalamu alaikum. Менин көрүүчүлөрүм кандайсыздар? Туугандар, барыңыздардын кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 3 май 2024. Жума күнүңүздөр майрак болсун туугандар. Мен азыр Манас районундагы Кызыл Жылдыз айылына келдим. Бул Кызыл Жылдыз айылындагы Акунбаева көчөсү дроп бирде окуп экен бул жакты. Бул жана больницага кетип аткан жол. Трассадан түшкөндөй эле больницаны көздөй кетип баратканда, ушул жолдун боюндагы сіздер көріп тұрғандай там сатыққа шығып атат. Бұл жақтың общий аянты 15 сотик шығат екен. Анан дагы полный условиясы менен бул там ичи евро болуп бүткөн жана сарайлары бар, жаңы салган. Келип эле жашаганга даяр экен да. Буюрсанда сіздерге тартып бир көрсөтүп берейин. Кененинен дагы үстүнөн да көрсөтүп беребиз. Оттан каналга катталып лайктан басып тургула. Бисмилла. Бисмилла деп киргенде мына корозуна кирдик. Азыр сиздерге айланып сыртын көрсөтүп беребиз, анан үйдүн ичине киребиз. Көрүп тургандай үстүнүн тамдын сыртын эле сонун кылып жасалган. Фронтон акча өтөтүлгөн. Сонун болуп. Негизи бул жакта эки там кошулган да, анан бул жак өзүнчө да. Бул көмүркананы көрсөтүп коелук. Көмүркана экен, бул жак. Кенен канча деген тонна батат, анан сырттан эле киргиз койсоңуздар болот экен бул жака. Өтө жакшы. Айнектери чоң-чоң пластиктен сиздер көрүп тургандай. Анан ушундай жалабоктоко суу түшкүч. Ушул жагына келип түшүп, бул гүлдөр сугарыла берет. Бул жагына гүл экен үйдүн артында. Бул көрүп тургандай турбаны көрүп атасыздар го. Бул жака дагы арка кылабыз деппи, ушул даярдап коет экен. Даярдап коюптур. Кимиңиздер келсеңиздер да навес кылганга даяр экен. Бул жака барайык. Дагы бул жерге бирдеке салганга кенен место бар экен. Или ушул бойдон калтырып коесуздарбы, стяжка кылып. Жакшы экен да, машина киргизгенде кенен турат. Прожектор, шифрлар болсо мурунку эле шифрлар экен да. Бирок жаңыртып койгон экен. Ушудан шифрдан өтөрү жок. Сарайды азыр барабыз, сарай жака. Суу, үйгө суу кирген. Кудуктан кудук бар, печка бул жакта. Очок гана. Бул жагы ачып көрөбүз азыр. Кенен склад экен. Анан погреб бар экен бул жакта, жакшы экен өтө эле. Аккуратно экен да, аябай эле. Бул жер навес. Көрдүңүздөр, бүт забордун бардыгы бийик да, аябай тозулган. Эч кандай эч ким мешет бербейт бул жактан. Бул жактары склад. Бул жагы эле мына отун жынаганга бүт стяжкаланган, жакшы. Аккуратно экен да. Бул жагы деле ошол. Ошондой склад. Мүмкүн запчасть коесуздарбы, инструмент коесуздарбы, аябай эле жакшы экен. Кийин болбосо конок тоскондо да аябай ыңгайлуу экен да, чыктан кылып жүргөнгө. Ушундай комнаталар, складтар көп экен. Буну душ кылганга экен да, сыртка даяр. Анан бул жакка барасыздар. Септиги бул жагында окшойт, чөтө көрүнүп турат. Жана дагы ушундай бордоку байлаганга сарай даярдап коюптур туугандар, сонун кылып. Бирок байлаган эмес да, даярдап койгон. Бүт акырларын кылып коюптур туугандар. Сонун кылып артап койгон. Балкалар болсо стропилалары ошондо 18ке барып калат экен да. 18. Бүт стяжка бары даярдалган. Анан бул жагына тиги жагына чыгып кетесиздер сарайына. Эми бул главный оз менен кирейик биз. Сиздер көрүп тургандай дагы үстүнө чөп жынаганга сонун кылып коюптур, навес кылып.
Ушундай экен. Анан ит байлаганга да ушундай узун зым тиштап коюптур. Бул жагына киргенде ушундай. Мында эле бул жака малдар байланса, бул жака койлорду деле камасаңыздар болот экен го. Жакшы экен. Аябай жакшы экен туугандар, сырты менен тааныштык. Эми үйдүн ичине кирейик. Бизде туугандар ушинтип кирейик, барайык, коеюк деп сүйлөйбүз. Анан комментарияден келе берет да, ушундай сөздөрдү айта берсекчи. Биз анткени таластан болгондон кийин тилибиз ушуга үйрөнгөн да. Минтейик, барайык, коеюк деп. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей үйдүн ичине киргенде бул жагы ушундай кенен бут чечер экен. Анан душевой экен да бул жагы. Кенен жакшы экен. Бул душевой кабина калат экен туугандар. Анан кала тургандарды айтам. Бул жактан ушул калат экен. Кафелдер көрүп атасыздар, аябай жакшы экен. Анан паровойдун баардыгы, үйдө паровой бар да. Паровойдун баардыгы ушундай чугунный паровойлор. Кирип эле мына кол жууганга, дарат алганга, күзгү аябай жакшы. Анан жанагындай чоң паровой чугунный бул жагы да. Кухня түш киргенде. Кухня аябай кенен экен. Жанагы печке. Печке да аябай жакшы экен. Үстү баардыгы пластик. Анан ушул калат, сиздер көрүп тургандай кухонный. Кийинки бөлмөгө кирсек, бул жагы кенен холл экен. Баары сонун болуп жасалган. Баары эбро болуп бүткөн. Дуал бозу калың. Аябай калың дуал экен. Баары обойлор. Жана дагы сиздер көрүп тургандай ушул парда калат экен бул жакта. Сонун парда экен да. Дуалдын калыңдыгын көрсөтүп берейин бул жакта да. Бул дуал 1.60 бар экен точно. Калыңдыгы. Эми кийинки комнатага киребиз. Бул жагы өзү кенен. Чоңдор жата турган спальня экен. Кийинки комнатага барабыз. Кийинки комнатабыз детский спальня. Туугандар, үйдү көрдүк. Аябай жакшы экен, ичи тышын. Мага да жакты. Анан азыр сыртка чыгып, баазын айтабыз. Баарын көрдүк туугандар, аябай жакшы экен. Даже кошуназы ушундай шиферден суу түшпөйт экен. Көрсөтөрбү? Суусу өзүнчө нары жака агып кетет. Баазы $35,000 сурап атат. Көрсөтөрбү? $35,000. Мурун эле ушундай тамга ушундай сурап аткан негизи. Былтыр эле мен тартканда. Анан бул жакшы эле баа да. Ито дагы телефон номерин экранга калтырдым, кеми бар дейт. Ошого чалып байланышсаңыздар болот. Да, каналдан алысты ой туруңуздар, азыр үстүнөн көрсөтүп берем сиздерге.